Биринчи эле мен сөздү ушул Мелис өзүн кыскача тааныштырып, бүгүнкү жыйындын максаты жөнүндө айтып берсе. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, жалпы ушул көрөрмандар. Биздин бүгүнкү бир кеңешме жыйын катары бир аксакалдарды чакырдык эле, бүт баягы ардагер палвандарды, ардагер чабанды эсилгер кеңешке түшкөн, ушул түштүк чөлкөмүндө Жалал Абадтын тегерегине бүт булуң бурчунан бул жагы Нукинге чейин Жакекеден тартып, бул жагы Бекибай палван, Калмамет палван баарын атап отурбайм, бир 40тан ашык адамды, аксакалдарды чакырдык эле. Азыр күтүп отурган учурубуз, Кудай буйруса, мекеменин мынау кеңешменин жүрүшү жакшы ойдо, жакшы деңгээлде өтөт деген ишеничте турабыз. Биз бул аламан улактын тартиби жөнүндө, улактын өткөн учурун, өтүү тартиби кандай деңгээлде болуп атат, акыркы жылдары десек болот, өтө бир одоно тартип бузуулар менен бир кейиштүү көрүнүштөргө күбө болуп жүрөбүз. Ошол маселелерди, ошол көрүнүштөрдү бир жокко чыгарайын деп, ата бабаларыбыздын улак тартыш, аламан улактындай таза чапкандыгын, оозеки мыйзамдарын бүгүн кагазга түшүрүп, атайын кайрылуу кылып, жобо менен даярдап, атайын пунктка бөлүп, документ кылып даярдап алып келдик. Кудай буйруса, мындан ары дагы ишибиз илгерилейт, алдыга жылат деген ойдобуз. Андыктан ушул жалпы жумурай журттан, калктан, элден колдоо сурайбыз. Колдоп, коштоп турсаңыздар, тартипке келип, аламан улак ушунчалык жакшы эреже менен өтөт деген ишеничте турабыз. Кудай буйруса. Мелис мырзага дагы мен бир сөз берип өтсөм. Рахмат, урматтуу достор. Мына көптөн күткөн ушул жыйыныбыз, чогулушубуз, кеңешмебиз эң сонун жогорку деңгээлде бир ийгиликтүү өттү десек болот. Анткени чакырылган коноктордун дээрлик бардыгы эле келди. Арасынан бир 3-4 келбеген болбосо, калганы баары келди. Ар бир аксакалдын, инсандын, коноктун маанайлары жакшы болду. Биз көтөргөн идеяга, биз көтөргөн инициативага баары макул болуп, чын эле баягы жүрөгүндөгү бир жүрөгү ойгон маселелерди көтөргөнүбүзгө дубаларын берип, ар бир аксакал өзүнчө бир жакшы маанай менен кабыл алышты. Мен бүт кайрылууну жанагы жобо, аламан улактын тартиби жөнүндө, эрежелери жөнүндө, анан улакчылар укук бузса, жана тартипти бузса, алардын жазалары жөнүндө дагы баардыгын түшүндүрүп айтып бердим. Иктеп, жиктеп, барды иликтеп, жиликтеп дегендей, баардыгын сонун кылып өткөрүп алдык. Рахмат аксакалдардын келгенине, ушундай сонун дастаркан жайып отуруп узатып алдык. Анан мындан ары да ишибиз илгерилейт, Кудай буйруса, аман болсок, көп жакшы күндөр, жакшы
улактар, жакшы жыйындар өтөт мындан ары. Ата бабаларыбыздын салтын улай мындан ары улактын эрежесин жакшы, жогорку деңгээлде тартиптүү өткөрөбүз деген тилектемин. Анан жакынкы күндөрү Бишкекке барып министрликтерге бардыгына ушул кайрылуу кат катары барып жазып түшүрүп алган кагаздарыбызды, кайрылууларды министрликтерге жеткирип, алардан колдоо күтөбүз, алардан бир жакшы жыйынтык жемишин берет деген үмүт менен турабыз.